Уже oshimiz tayyor bo'lib qoldi. Guruch soladigan paytimiz. Magizlarimiz yetildi. Nahotlarimiz parlandi. Bu nahot parlamasa magiz bilan pishmay qoladi. 9000 ga yaqin odamdan suramjilov yurgizdik. Shahar ichi qidirib, odamlarga, qizlarga, ballarga ақша berib, o'zim bosh bo'lib turib qo'shim yurgizib, "Hurmatli, siz qanday tamoq sizga jag'at? Qaysi rayonda bo'lishini qalasiz? Qancha summadagi tamoq sizga jag'at?" degan bir suramjilov yurgizdik. Suramjilovlar negizida eng ko'p reytingga chiqqan mening menda ash bo'ldi-da. Shuning uchun ashdan boshladim. Жасур Парпиев жеке ишкерликке билек түрөө киришкенде 1 жылга чамалап калды. Жасур мырза ишкерликти нөлдөн баштап, эч кимден жардам күткөн жок. Негизи бизнести баштап коюу оңой. Кайсы бизнес болбосун. Бирок аны дальше алып кетиш аябай кыйын да. Ошол нерселерди. Мен кафеде кандай форматта баштайбыз дедик. Биринчи биз өзүбүз бул сферада мен такыр жүргөн эмесмин бул сферада. Анализ кылдырдык, шаарда кандай иш кылсак болот деген нелермен. Бирок общепитке бул тамак аш сферасына аябай чөйрөсүнө аябай кызыгат элем. Бир аз анализ кылгандан кийин шаарда кандай тамак аштарды кылса болот деп ойума бир пикир келди. Бирок бир пикир чоң пикир болчу, ал пикирди кылыш үчүн кандайдыр бир тажрыйба керек болду. Тажрыйбаны топтош үчүн, практикадан өткөрүш үчүн чакан ашканадан баштап көрөйүн деген бир ой пайда болду. Анан кийин бул жерде бир гана кичинекей гана самсадан баштап көрдүк да. Жаш ишкердин жумушу таң заардан эл тура электе башталат. Анткени кардарлар келгенче аларга жайларды даярдатып, тамак аштарды камдап калуусу керек. Азыр бул жайга кардар тарткан негизги тамак бул Ташкент ашы болуп калды. Биз анда коңшу Өзбекстандан келген ашпозчуга баралы. Toshkentning oshi bilan O'sh oshi ikki xil farq qiladi. Bizda sabzi qo'rilmaydi, shunda solib parda pishiriladi. Guruch ham parda. O'shki bilan ancha-muncha farq qiladi. Toshkentning guruchidan ancha farq qilgan u o'shki, lekin bu lazer to'lka. Lazerdan zo'r chiqadi Toshkentdan anaqasida. Жасур мырза бул жайда кардарларды тейлөө менен гана чектелбейт. Жаш ишкер имараттын жер төлөөсүн оңдоп түзөп, бул жерде кардарлар китеп окуп, интернеттен өз иши менен алектенсе болот. Алгач китеп окууга эч ким келбегендиктен адамдарды тартуу үчүн атайын иш-чараларды, акцияларды уюштурган. Адамдар келип, китептерди алып туруп, бул жерде бутун жайып, кеңири отуруп, китеп окуп, ошол эле мезгилде бизде интернет Wi-Fi коюп койбуз. Wi-Fi бесплатный. Келип туруп, бардыгын интернеттен чыгып, ошол мезгилде китептерден окуп туруп, пайдалансын деген максат болду да. Биз ачкандан кийин биз могу жердеги таксисттерге чейин, тааныш билиштерибизди эрте менен эрте алып келип, атайын кышыча окутуп, бир эмне кылдырдык да, элечи. Ушу китептерди окуп, жарым саат, 1 сааттан окусаңыздар, эмнеде түзүп койдук биз. Адамдарды чакырып туруп, 20дан 30дан чакырып, ким китепти окуп жакшы эмне кылып бүтө турган болсо, бизде мынча аш обедке же ужинга же завтракка эмне кылып беребиз деп сертификаттарды да берип туруп кылып жүрдүк да. Бул жерге жарандар китеп ала келип, окуу отурууга ыңгайлуу жана тынч. Жеке ишкер өзүндө бар китеп журналдардын баарын мында жайып койгон. Алардын баары адамдын интеллектуалдык деңгээлин көтөрүп, жеке ишкерлик кылууга да багытталган. Бизге башында аябай көп китептер тизип салганбыз, могу жерге бир 40-50 китептерди, жаңы китептер, баалуу китептер, чоң-чоң адамдардан белек алган китептер, жакшы адамдардын тажрыйбалары болгон китептер, 40ча китептерди деле көбүнө койдук. Билбейм, бир аябай көп китептерди алып кетип, кайра алып келишпеди да. Болбосо кээкилердин контакттарын жазып алганбыз, кайра алып келсек колум бошобойт дейт. Көбү болсо китеп жөнүндө алып кетип калат экен. Биз могу жерде 2-3 жолу эмес, бир 5-6 жолу официанттарыбызда көрүп калыптыр, китепти алып чыгып кетип аткан. Каяка десе, буну бекер эмеспи деп туруп алып кетип калат экен. Алып кеткен адам окуса макул, окуп туруп алып келип койсо башка бирөө да пайдаланат да. Биз бул китептерди ошол максатта койдук да могу жерде. Жасур Парпиев өткөн айда дагы бир жаңы кафе ачты. Бул жайга коңшу Казакстандан ашпоздор тартылып, Ошко өзгөчө даамдагы тамак аш тартуулоо планы бар. Аш буруурдан айырмаланып, бул жайда уйгур даамдары даярдалмакчы.
Енді біздің дайындаған тамақтарымыз енді басқасынан айырмашылығы свежий пісіріп береді. Алдын ала пісіріп қойып, содан кейін беру деген жоқ та бізде. Енді біздің көріп отырсыз, специялар көп, әр түрлі дәмдеуіштер қосылады. Сол свежий пісіріліп, свежий беріледі да бізде. Енді бұл жерде көп салынады екен басқалармен салыстырғанда. Бізде енді дәммен аламыз да, и порциясымен, и дәммен сол свежий пісіріліп. Енді бұл жерге 2 апта болды ашылғанымызға, адамдар келе жатыр, бәрі мақтап, бәріне ұнады, рахмет деп кетіп бара жатыр. Замандашыбыз тамақ бизнесіне өзгөчөлүк киргизип, жаңы нерсе кылгысы келет. Азыркы жасап жаткан иштер ал бийик максаттардын бир чети гана болот. 6 айда мындай нерсе кылам, 6 айдан кийин мындай нерсе кылам деген максаттар бар болчу. Буюрса 6 айдын ичиндеги экинчи максатыбыз акырын ишке ашып келүүдө да. Бир аз элитныйраак, таза, уютныйраак форматта ачабыз деген планыбыз бар болчу. Ошону акырындан ачытабыз. Кафе тармагында өзү 3 нерсе аябай маанилүү. Биринчиси бул даам, экинчиси сервис, үчүнчүсү тазалык. Биз ушул 3 нерсени камтыган бир жерди кылалы деген бир мөөнөз болду да, приоритетибиз. Келечекке чоң максат коюп, аны ишке ашырууда эмгек жана кызыгуу гана керек дейт замандашыбыз. Кылган ишин анализдеп, тоскоолдуктарды жеңип өтүү менен гана ийгилик жараларына ишенет. Андыктан мына ушул сыяктуу ак ниет, адал иш кылган ишкер замандаштарыбыз көп болсо, мамлекеттин өнүгүүсү деле алыс эмес экенине көзүбүз жетти.